Принцип, кайтпастык, өжөрлүк деген нерселер бар да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар бар, өтө эрктүү оюнда дагы пикиринен кайтпайт да. Мисалы үчүн ушул ишти кылдым дедиби, ошол ишти кылат. Кылам десе кылат, кылбайм десе кылбайм. Баягы кээ бир адамдар бар, ою дароо пикири өзгөрүп кете берет да. Имам Бухариден келип сурашат, үйүңүздү сатасызбы мынча сомго? Албетте деп кайра келип ойлонуп, эртеңге чейин убакыт бар. Болду, эми сатам ушунча акчага деп ойлоп калат дагы, кийин эшигин кагып дагы бирөө келет. Мынчага беремин, акчага сатыңыз десе, жок, мен сатып койдум. Көрдүңүзбү? Пикиринде баягы айнып кетсе болот, берип койсо болот экинчи адамга. Бирок ага дагы бербестен оюндагы принцибинен дагы кайткан эмес да, пикириндеги принцибинен дагы кайткан эмес. Эркинен кайткан эмес. Бүгүн кээ бир адамдар жөнөкөй эле бир максат коет, кайтып кете берет. Айтат, кайтат, айтат, кайтат. Жок, эркек болуш керек. Оюңда дагы, өзүңдө дагы, жашооңдо дагы өзүңдү өзүң сатып кетпе. Өзүңө өзүң кыянат кылып кетпе, урматтуу мекендешим. Өзүңдү өзүң алдабаа. Эң өкүнүчтүүсү, кыянат кылгандардын эң сап башында өзүң турасың. Өзүңө өзүң сатып кетесиң, өзүңө өзүң кыянат кылып кетесиң. Билесизби, канчалаган максаттарды жазасыз. Тетрадтарды, блокнотторду ачып алып, канчалаган нерселерди жазасыз, максат коесуз. Мындай кылам, бир жылда мындай кылам дейсиз. Бирок ал кылбай калынат. Кийин карасаңыз чаң басып жаткан болот. Буга ким күнөөлүү? Албетте өзүңүз. Өзүңүзгө өзүңүз ишенбей атасыз да. Өзүңүзгө өзүңүз кыянат кылып атасыз бул жерде. Сизди сатып кеткендердин сап башында өзүңүз турасыз, урматтуу мекендешим. Аллах Таала бир дарт берет экен сизге. Бул 100% өзүңүздөн көрүшүңүз керек. Ал маселени. Эгерде жашооңуз жакшы болуп, гүл болуп, сонун болуп, эч кандай оору сорко камсанабай, эч нерсе келбей жаткан болсо, демек Аллах Таала сизди таштап коюптур да. Бул маселеден коркуш керек. Учурунда улуу адамдардын алдында турган аялдары дагы, эгер оору сорко келбесе, талагымды бер дейт экен. Себеби сага оору сорко эч нерсе келбейт экен, сен Кудайдын балесине жолуккан адам окшойсуң деп коркот эле. Принцибибиз бирдей болуш керек. Кудай Тааладан коркуубуз бирдей болуш керек.